Облусубуздун Талас, Бакай Ата району жана Талас шаарынын аймагында чийки жана бышкан кирпич менен камсыздап келген Кеңарал кирпич заводу мындан 3 жыл мурун ачылган. Бүгүнкү күнү баардык керектүү каражаттар менен толукталып, кирпич заводунун иши күрдөөлдүү жүрүүдө. Өзү башы проект 2019-жылдан баштап башталган. Бирок биз даярданып, станокторду установка кылып, меш куруп иш башталганча 2-3 жыл даярдандык. Анан кийин 2021-жылдан баштап иштеп атабыз. Учурда бизде ошо Талас шаары, Талас району, Бакай Ата районунда мындай кирпич заводу жок. Бизде көбүнчө Ош областынан, Жалал Абадтан, Чүй областынан бул жака ташылып келчү. Азыр Кудайга шүгүр, бир аз жетишкенге аракет кылып атабыз. Бактыбек Калкешов Кеңарал кирпич заводу ачылган күндөн тартып иштеп жаткан жумушчулардын бири. Ал уулу менен эмгектенип киреше табат. Анын айтымында буга чейин жумушсуз жүргөндөр мындай иштеп үй бүлөлүк кирешелерин арттырышууда. Бүгүнкү күнү бул кирпич заводдо 20 жумушчу иштеп жатат. Алар чийки жана бышкан кирпичтерди чыгаруу менен алек. Жумуш жакшы, шарттар жакшы баары. Условиясы жакшы баары. Берде иштеп атабыз. Азыр берде неме кирпичти киргизип берге тизип атабыз. Бир эшиктен бир эшикке 8000 кирпич батат. Буну бышырат. Биз киргизип атабыз. Чыгаргандар башка, бышыргандар башка үстүндө. Азыр мына жумуш жакшы баары. Берге келип баары неме айлыгы да жакшы. Семьянда багасын, үйдө тирликтер да бүтөт. Акчасы деле жакшы. Баары жакшы. Печканын ичи бул жер ушун кольцевой деп коет. Ичи мындай туннелге окшош болот. Ушул жерге мына бул балдар иштеп аткан сыяктуу келип, ичине кирпичтерди сатка кылат. Ушул жерге закладка кылып, өзүнүн порядоктору болот, ошол менен тизилип, анан кийин бул жактагылар жабылат, үстүнөн от жагылат. Кирпич бир 2 суткага жакын убакытта бышат да негизи. Бул жерде кирпичтер ушул жерден 1000 градуста бышып, анан кийин муздагандан кийин сыртка сатыкка чыгарып баштайбыз. Завод жетекчилигинин айтымында учурда кошумча жумушчулар керек. Элетте жумуш жок деп чет элге мигрант болуп кетпей, мындай өндүрүштөрдө иштесе, өз жеринде эле каражатты мол табышмак. Жумушчу бизде основной проблемалардын бирине кирет. Жумушчу күч бизде өзүбүздө балды жаш, айылдагы жаш балдар көбүнчө сыртка кетип, бул жакта иште жумушчу керек да азыркы учурда. Эгерде бизге мындай жумушка иштейм дегендер болсо, келип бизге жолукса болот. Кеңарал кирпич заводу келген буйрутмаларды өз убагында талапка жооп берген сапаты менен аткаруунун аракетинде. Учурда даярдалып, кургатылган кирпичтерди бышырып, сатыкка даярдап жатышат. Башкысы кирпичтин сапатына көңүл бурулууда дейт Виктор Кравченко. Сапаты жакшы, ушу 3 жылдан бери чыгарып отуруп ушу. Сапаты жакшы. Мектептер салынып отур, башкасы эме болуп отур. Пока жалоб жок. Сапаттары жакшы. Талаптарга биз жооп беребиз. Бекем болуш керек, сынбаш керек. 3 жылдан бери иштеп атырмын жерде технолог болуп. Пока жалоб жок, айып жок. Жакшы, шүгүр кирпичтер. Аталган кирпич заводду ишке киргизүү аймакта жаңы өндүрүш ишканасын куруу максатында экономика министрлиги тарабынан пайызсыз насыя катарында 2,5 миллион сом берилген. Мындан сырткары Бакубат Талас фондунан жалпы 5 миллион сом бөлүнүп, кирпич заводдун отканасы толугу менен ишке берилген. Нурзбек Шабдынбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Бакай Ата району.